Ош облусунун Чоң Алай районунда Тажикстан чегарасына жакын жерде жайланышкан Кыргызстандын карамык көзөмөл өткөрүүчү жайынын курулушу жүрүүдө. Учурда жалпы 20 жакын техника иштейт. Азыркы учурда 30 адам жумушка тартылган. Жакын айларда жумушчулар саны 100дөн ашары пландалууда. 4 гектарга чукул жерде элеген чегара өтмөгүнүн курулушу өткөн жылдын ноябрь айында долбоору чийилип баштаган. Структураларды көрдүңүздөр, навестер шунун ичине кирип, бүт контрольный осмотр болот. Андан кийин мынау ИДК деп коет. Булар россиялыктар кылат. Бүт калыңдыгы 1 метрден 50 сантиметрге чейин бетон монолит коюлат. Ушунун ичинде рентген баягы текшерүү болот да. Андан кийин глубокий досмотр бар мынау жерде, мынау корпуста. Ишине киргизип полный досмотр кылат. Кече күнү Кыргыз-Тажик чегара өтмөгүнүн заманбап түрдөгү курулушуна капсула салуу аземи өткөрүлдү. Иш-чарага экономика министрлигинен, Азия өнүктүрүү банкы, облустук жана райондук жергиликтүү бийликтин жетекчилиги, ошондой эле тиешелүү ишканалардын өкүлдөрү, жергиликтүү эл катышты. Буга чейин аймактагы өткөрүү жайындагы бажы, чегара, фитосанитардык, ветеринардык кызматтары жеңил типтеги курулуштарда кышы жайы оор шартта эмгектенип келишкен. Эми дүйнөлүк жана Евразия биримдиктин стандарттарына жооп берген пункт ачылат. Биякта ичинде жатаканасы бар, ашканасы бар, эс алуучу жайы бар да. Ушул жакта бүт жакшы условиялары болот да. Дагы суу алынып келинет, бесперебойный электропитание генераторлор коюлат. Мына биякта кинологический блок деп коет да. Бул кинологический блок бул иттерди сактаганга, досмотр кылганга иттер атайын вольер салынат да. Ошондуктан бул ушу заманбап чегара кызмат болот. Курулушту куруучу мекеме Биор Плюс жоопкерчилиги чектелген коому карамык көзөмөл өткөрүү пункту сооданы өнүктүрүүгө багытталат. Мындан тышкары товарларды ташып жеткирүүдө жана тиешелүү болгон документтерди тез даярдоодо убакытты кыскартууга шарт түзөт. Курулушта жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болот. Пайдаланууга берилсе, өлкө казынасына көп киреше түшөөрү белгилүү. Жалпы дүйнөлүк стандартка жооп берет. Бул жерге кинология, ветеринария, санитария, чегарачылар, бажы көзөмөл үчүн бардык керектүү лабораториялар, оборудование, жабдыктар коюлат буюрса. Биздин максатыбыз ушул Кытайда келаткан жүктөр ушул жолдон максималдуу түрдө көбүрөөк өтүп, анда Тажикстан, Афганистан, андан аркы башка түштүк өлкөлөргө өтүш керек деген планыбыз бар. Курулушка Азия өнүктүрүү банкы колдоо көргөзүп, жалпы 2,5 миллион долларга жакын каражат бөлгөн. Курулушту эмдиги жылдын ноябрь айында бүткөрүү тапшырмасы берилген. Адыл Акжуулулу, Эркин Бакиров, Чоң Алай району.